Кыргыз саясатындагы эң калыптанып калган салт бул саткынчылык. Сиздин бүгүнкү альянска кошулуңузду сиздин башка тарапташтарыңыз же кесиптештериңиз сатып кетти деген таризде кабыл алышпайбы? Саткындар кошоматчылар эле доорусун айтат. Ошол мына карап көргүлө. Акаевди саткандар Короосу менен Бакиевке киришти. Бакиевди сатып Атамбаев киришти, Атамбаев сатып Азыркбекке киришти. Бийлик таза болуш керек, коом таза болуш керек, мамлекет таза болуш керек болчу. Бирок андай кадамдар болгон менен, андай адамдар болгон менен алар өтө аз болуп атпайбы? Эми билесиздер да, Сагынбек Абдрахманов деген ким? Ал партиядан чыгарылган киши. Ошол баскычтарды кээ бир учурда бир депутат башка депутаттар үчүн баскан күбө болуп жүрөбүз да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Бул уурулук да туурабы? Сен эс алууда жүрөсүң, Анталияда сууга чыгып атасың. А биякта шакылдатып сага добуш берип атат, 30 мыйзам болот. Шакалга кабылган көп жоруктар болду да. Өлө көп, өтө көп болду. Бул эми бир чети элдин тандоосу болгон, элдин каалоосу болгон. Өздөрү шайлаган депутаттар. Азыр кайсы биримдигиң болобу, мекениң болобу, бийликтик болобу, апайса болобу, баардыгы азыр чөгөлөп элдин алдында жүрөт. Бөпөлөп, мага добушуңду берип кой депчи. Сен туура нерсени айтып атасың. Мына ушул боюнча Исхак Абсаматова, Жанар Кубанычев, анан мен үчөөбүз бир мыйзамга автор болуп киргиздик эле, бийлик аны карабай койду. Байлар, базаркомдор, банкирлер баардыгы эле ошо мындайча айтканда карапайым элдин талашкан эмес, көбүнесе өзүнүн бизнесин талашкандар, же болбосо коргогондор, анан кийин арты таза эместер, кууштар, кылмышка шектүүлөр, ошолор баары келип атпайбы? Мына ушулдан элдин парламентке болгон сынындашынан чыгып атат да. Ошондой кадамдар жок болуп атат, ошондой чечкиндүү адамдар жок болуп атат. Бирок самолетко деген билеттин баасы асманга чыкты да, ким көзөмөлдөйт? Алар мигрант эмес да. Алар эми бул эл аралык термин. Алар инвесторлор. Алар бизди бакты ушунча жылдан бери. Ошол Орусияда көчө шыпырса дагы бияка акча салып турду. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан айтпасам болбойт. Авторду көрсөтүүсү аны мен Талгат Абдрахманов алып барам. Ассаламу алейкум. Биздин бүгүнкү конок СДПК партиясынын жогорку кеңештеги депутаты Момбеков Рыскелди Чыныбекович. Агай, студиябызга кош келиңиз. Рахмат. Сизге бере турчу алгачкы эле суроом, жаңы дем деген альянска кошулуңуздун себеби эмнеде? Кошулуумдун себеби жеке менен ал көз карашыма көз каранды болуп калат. Анткени мен буга чейин Кыргызстан социал-демократтар саясий партиясынын курамында гана шайлоого берем деп убада берген болчумун. Бирок тилекке каршы жогорку соттун чечими жолдон чыгарып койду. Мен фракция мүчөсү болгон партияны. Андан кийин мен эгер шайлоого барыш үчүн бир партияга сунушун кабыл алышым керек болду. Анан ушул сунуш кылынган партиялардан ушул жаңы дем деген же болбосо ынтымактык дейбизби, тилектештик дейбизби, Атамекен, Акшымкар, КЛДП партиялар бириккен альянска сунушун мен туура көрдүм дагы. Ушул дем менен чогулуп бир тизме менен барууга ниет кылдырып, кызматташтык үчүн кол койдум. Эми буну бир бетке эле ушу менен тизме менен барат экен деп айтып жиберишке азыр эртерээк кылат. Анткени ажообуздун шайлоо датасын белгилөө боюнча жарлыгы чыгыш керек. Андан кийин дагы шайлоо кодексине дагы өзгөртүүлөр киргизилет. Эми алдыда дагы 1-2 айдай убакыт бар. Тактаганга, катталганга дегенчи. Азырынча мен ушул кызматташуу боюнча кол коюп, ушул жаңы дем бирикмеси менен бир саясат жүргүзүп атам. Мындай чечимди кабыл алууңузга кайсыл критерийлер түрткү берди? Конкреттүү. Эми кайсы критерийлер дегенде менин ушул жаңы демдеги турган 3 адам да, негизинен башында турган 3 адам болгон. Буга чейин, мага чейин ушул үчөө биригишип алган. Булар үчөө сунуш кылышканда бул Өмүрбек Чиркешевич Текебаев, анан Темир Сариев, анан Жанар Акаев. Жанар менен мен кесиптешмин, партиялашмын, партиялаш болбосом да партиялашмын, классташ болбосом да замандашмын.
Өмірбек Ширкешевич менен мен бір топ жылдардан бері саясатта өнөктөш болуп келебиз. Темир Аргенбаевич менен ошол сыяктуу биз ушу 2000 жылдары мен саясатка келгенде ушул кишилер депутат болуп, ушулардын мага мындайча айтканда устат да болуп беришти. Мындай ошолордун арты менен мен чоң саясатка агылып келген болчумун. Анан алардын бүгүнкү күндөгү саясат кылган көз караштары менен менин бүгүнкү күндөгү саясат кылган көз карашым жакыныраак болгондуктан ошолорду жандап кетти. Демек максаттар бириктирди. Да, туура. Ошол учурда СДПК партиясынын акыркы абалы кандай? Соңку учурларда алардын ар тарапка чачырап кеткендиги айтылууда. Тилекке каршы бирден бир Кыргызстандагы партиялардын авангард десем деле жаңылышпайм, ардагери десем деле жаңылышпайм. Анткени деги эле Кыргызстандагы соц интернетке мүчө болгон жалгыз эле ушул СДПК партиясы. Эң эле эл аралык аброю бар партиянын бүгүнкү күндө 2-ге эмес 3-кө бөлүнүп турганы, бул бүгүнкү саясаттын курмандыгына айланганы, бул ушул биздин калыптанып калган салт болуп калды да, ушул бир чоң партия болсо эле аны бөлүп жарганга бийлик ар качандан бир качан аракет кылат экен да. Мисалы билесиңер да, ошо Республика партиясын 1 эмес 4-кө бөлүнүп кеткен. Андан кийин дагы бир топ партиялар ушундай бийлик тарабынан ар кандай коркунучтарды келтиргендиктен бул партия кийинки шайлоолордо бизде эң чоң атаандаш болот, аны алсыратыш керек деген урандын астында акыры уратып тынды да. Эми чынын айтканда соттук неме ушул бийлик ушуга кызыктар болду да, СДПК партиясынын талкаланга. Мен бир нерсеге таң калдым, ушул партиядан премьер болгондор, ушул партиядан спикер болгондор, ушул партиянын ушулардын кайдыгер мамилеси болду да. Эми сен өзүң ушул партиянын артынан талапкерлик көргөзсөң, ушул партиянын артынан акырынан жем жеп, ушунун артынан ушундай бийик кызматтарга баргандан кийин анан сен ушуну кайдыгер карап койгонуң, бул тарыхка болгон кайдыгерлик, бул тарыхка болгон чыккынчылык. Баары бир бүгүн айтпаса, бир нече жылдан айтат, сен ошол партиялаштарыңа, ошол партияга жакшылык кылбагаң, сен кимге жакшылык кыласың дейт. Сен партияга жакшылык кылбаган тарыхка жакшылык кыласың дейт да. Мына ушул жагдай мени аябай оор тийди да. Анан эми бүгүнкү күндө партияны жогорку соттун чечими бар. Эми билесиздер да, Сагынбек Абдрахманов деген ким? Ал партиядан чыгарылган киши. Ошол партиядан чыгарганда саясий кеңештин мүчөлөрү болгондо азык президент бар болчу. Анан кайта ошону таанып атпайсызбы? Мурун чыгарып салып, анан кайта бүгүн ошол жок кишинин арызы менен жогорку сот ошол жака тарапка чечип атпайбы? Бул 2 жердеги 2-ни 4 экенин көрүп туруп 5 деген чечим чыгарышты да. Албетте бул өкүнүчтүү нерсе. Бирок ушундай нерсеге кабылып калганы мен үчүн да оор болду. Бирок акыркы үмүттөр бар. СДПКнын каалайбызбы, каалабайбызбы шайлоочулары бар. Мандатка жете турган добуштары бар деп эсептеймин мен. Жеке пикиримде эртең ошол СДПК партиясы кайсы жаңы партия менен болобу же дагы башка партия менен болобу, мен бөлкүмдө ишенип турам, ал парламентке келет. Ошол учурда сиздер мүчө болгон СДПК бир топ жыл бою өлкөнү башкарды. Саясаттын өйдөлдүй болду. Жакшы жактарын эске албаганда апрель окуясы өз максатына жеттиби? Апрель окуясына баа бериш азыр эртерээк кылат. Апрель окуясына 10 жыл берди, алгачкы бааларды бере берсек болмок болчу, бирок негедир менин жеке баамда ошол окуяларга катышкан адам катары апрель окуясынын максаттары алыстап баратат. Анын идеялары да алыстап баратат, аны көбүрөөк унутуп баратат. Тарыхтан жок кылуу аракеттерде болуп баратат. Мына быйыл 10 жылдык болду. Ошол мамлекеттик деңгээлде мааракет өткөрүү боюнча комиссия түзүлдү дагы, ошол комиссиянын ичинде жалаң ошол апрель революциясына каршы турган адамдар, же болбосо апрель революциясынын арты менен кызматтан куугулгандар болуп атты да. Анан апрель революциясынын максатына жетти деген бул анча-мынча баягы таза шайлоолорго болгон талаптар гана. Жетпесе коррупция менен күрөш айыл этегине жеткен жок. Сот реформасы жүргөн жок. Укуктук жактан алганда биз дагы эң негизгиси көйгөйү бул бийликтин көйнөгү эмес, карапайым элдин көйгөйү да. Карапайым элдин көйгөйү алмашкан жок да. Көйнөктөр эле алмашты да. Баягы эле жакырчылык, баягы эле карыз, баягы эле арыз, башка эч нерсени көргөн жокпуз. Анан кантип биз апрель революциясынын максаттарына жетти, же болбосо жетип баштады деп айтканга азыр эч кимдин оозу деле барбайт болуш керек. Мен деле оозум барбайт. Эми бийлик таза болуш керек, коом таза болуш керек, мамлекет таза болуш керек болчу. Бирок андай кадамдар болгон менен, андай адамдар болгон менен алар өтө аз болуп атпайбы?
Ошол учурда бүгүн Атамбаев камакта, башына оорусуна түштү. СДБК мисалы туш тарапка тарап жатат. Демек саясатта сатып кетүү болот десек болот да. Албетте, ошо кыргыз саясатындагы эң калыптанып калган салт бул саткынчылык. Бунун этеги жаман. Бул биз жаш муунга үлгү болуш үчүн биз күзгү болушубуз керек болчу. Биз эмнебиз менен күзгү болот атабыз? Азыркы саясат саткынчылык, кошоматчылык, мекенчилдик жок болуп атат бизде. Мамлекетчилдик жок болуп атпайбы? Саткындар, кошоматчылар эле доорусун атат. Ошол мына карап көргүлө. Акаевди саткандар Короосу менен Бакиевке киришти. Бакиевди сатып Атамбаев киришти, Атамбаев сатып азыркы президентке киришти. Сиздин бүгүнкү альянска кошулууңузду сиздин башка тарапташтарыңыз же кесиптештериңиз сатып кетти деген тариза кабыл алышпайбы? Жок, эми мени бирөөлөр айтып атат, сен кетип калдың, сатып кеттичи. Жок, мен саясат, бирок көпчүлүгү 90% мени туура айтып атат. Эми партиянын эртеңки шайлоого катыша турган мүмкүнчүлүгү жок болсо, жоктун ошо партиянын адамдары кайсы бир партиялардын катарында барып жок дегенде СДПКнын добушун айтып туруш керек да. Мен партиядан чыккан жокмун, мен партиянын мүчөсүмүн. Анан бир бетке эле азыр айтканга эртелик кылат. Мен ошол жаңы дем менен Жатамеке менен кирип кеттимчи. Дагы мүмкүнчүлүк бар. Дагы мүмкүнчүлүк бар. Сот бар, мүмкүн ошо президенттин жарлыгы чыгып шайлоо өнөктүгү башталганга чейин сот чечимдерин чыгарып кое турган болсо, мен дагы мен дагы кайра чечимдерин өзгөртүшүм мүмкүн. Бул ачыктай алам мен буну. Мен ошо кызматташууга киргенде да айттым, эгер ушундай болуп калды, анткени 2-июнда чечим чыкты жогорку соттон. Мен 5-июнда жаңы демге кызматташууга кол койдум. Бул эми декларация. Декларация деген бул ниет. Мен ошо кызматташууга ниетимди билдирем деп, азырынча бир топто болуп туруун эле ниет кылдым. Анан ушул партия менен ушул тизмеде, ушул орунда барам деп. Демек алда өзгөрүүлөр да болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Эми азыр бирөөлөр кирет, бирөөлөр чыгат, бирөөлөр таарынат, бирөөлөр дагы талпынат дегендей дагы экиге бөлүнүп кетет. Дагы башка партиялар ниети менен чыгат. Башка партиялардан киребиз дегендер болот, бирөөлөр чыгабыз деген болот. Ошол учурда соц тармактарда Садыр Жапаровду жактаган, ал киши күнөөсүз камакта отурат деп актагандардын саны арбын. Сиз кандай ойлойсуз? Маселен, буга чейинки саясатчылардын баардыгына кылмыш иши козголду, үй камагына чыгарылгандар чыгарылды дегендей. Иши кыскартылгандар кыскартылды. Ал эмес жанагы ГКНБнын 100 миң доллар пара менен кармалган кызматкери дагы акталды, кыскартылды. Ушул өңүртөн алып караганда, маселен, Садыр Жапаров болгон сот өкүмү өтө эле катуу болуп калган, бирок ал киши мунапыс сураса дагы ошого бербей турганы, анан ошондой эле кылмыш кылып, ошондой эле мамлекетти басып алабыз деген аракеттери менен кылган саясатчылардын баардыгын бошотуп жибербедиби? 20 жылга кесилгендерди бошотуп жиберип, буну кармап турган бул тандалма саясат экенин так эле көргөзүп турбайбы? Бирөөлөргө боштук кылып, бирөөлөргө жоштук кылбаш керек болчу. Эгер мыйзам иштесе, ал баардыгына бирдей иштеш керек болчу. Эмне үчүн тигилерди чыгарып жиберди, буну кармап турганы? Ал эми жазасын өтөдү да. Кылмышкер болсо ал өздөрү мойнуна алат. Мен мунапыс жазган киши, ал мен болуптур. Ушу кылмышты кылбасам да кылдым деп мойнума алайын, бирок мага мунапыс берсе дагы, ырайым бер десе бербей атпайбы? Бул жагынан алганда туура эмес, бул эми калыстык саясат эмес, дегеле тандалма саясат болуп калды. Ошол учурда өкмөттүн өксүгүн көп айтасыз. Өкмөт башчы эмгек өргүсүн эмес, тергөөгө кетти деп айттыңыз да, эмнеге? Эми мындай да, дегеле цивилизациялуу мамлекеттерде, демократиялык мамлекеттерде өкмөттүн башында турган адам өкмөт карантинде жатса, анан кийин ал өкмөттү тыштап туруп эс алууга чыгып кетсе, бул чыккынчылык. Бул согушта куралын ыргыт болуп артка басып кеткенде эле барабар. Эмне үчүн ал кетти? Эгер сен ошончолук эле жана кылмыш ишине боюнча деп атпайбы? Анда сен ачык айт. Мен урматтуу кыргыз элим, мен ушундай чечимди кабыл алганга аргасыз болуп турам. Менин үстүмө каралоо болду. Жыштык сатуу боюнча мени күнөөлөп жатат. Демек мен өкмөт башчы катары өзүмө козголгон кылмыш ишинде кызматтык кыянатчылык болуп калбасын деп кызматыман четтеп турайын. Туура кабыл алыңыздар. Мен баланчанчы күнгө чейин четтешим керек деп тергөө деген 2 айда. 2 айдан кийин уже шайлоо өнөктүгү башталып калат да. Анда бул шайлоо карабы. Анан дегеле өкмөт башчынын мындай акыбалда кеткени мен туура эмес деп эсептеймин. Анткени бул кандай болгон күндө дагы, эгер моралдык жоопкерчилик болсо, анда бул кетиш керек болчу. Биротоло кетиш керек болчу. Эс алууга кетпеш керек болчу. Бул
отпускага эмес отставкага кетиш керек болчу. Мен ошону айттым. Сен андан ары кет. Анста деле сенин өкмөттүн эл алдындагы ишеними эң төмөнкү деңгээлге жеткен. 2 жылда 2 метр чек араны чече алган жоксуң, 2 инвестор алып келе алган жоксуң. Анан эмнеге отурасың? Сен эмнеге саласың? Сен эмне кылып чарчадың? Эмне иш кылып чарчадың? Элге эмне кылдың? Анан карантинде чыштап алып туруп эс алууга кеттиң. Бул деген билбейм мен бул кандай. Мындай адамды жоопкерчиликке тартыш керек да. Кылмыш жоопкерчиликке тартыш керек болупса. Мисалы, ошол эле өзгөчө абал болгондо, өзгөчө кырдаал убагында өкмөт башчынын кеткени бул жоопкерчилик каралыш керек болчу да, моралдык жоопкерчилик. Кантип ушуга эч ким унчукпай койду дейм да. Мына азыр бар жок билинбейт. Анын бир базарга 2 жума кеткен, 2 жумадан ашып кетти. 27 майдан кеткен. Ал ортодо социалдык тармактарда внимание, розыск, пропал такой-то, такой-то, приметы такой-то, кылмышка шылдыңдашып атат. Анан эми элестеткиле Орусиянын өкмөт башчысы. Ал коронавирус Орусуна чалдыкса дагы өкмөт иштеп кеткен жок. Орусия дагы. Казакстандын же болбосо кошуна мамлекеттердин өкмөт башчылары өзгөчө кырдаал убагында, өзгөчө тартип менен, режим менен иштеп атпайбы? А биздики болсо жок, мен эмгек көргүүгө кеттим дейт да. Кыскасы 8 жылдан бери салган жокмун дейт да. Жогорку кеңештеги жыйындарда кайсы бир чечимдерди кабыл алууда сиздер макул, каршы же калыс деген пикирлерди билдирүү үчүн атайын баскычтарды басасыздар да. Ошол баскычтарды кээ бир учурда бир депутат башка депутаттар үчүн баскан көп болуп жүрөбүз да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Бул деги эле туура эмес. Ушуну мен айтып жүрүп тажадым да. Маселен бизде азыр макул каршы. А мурун калыс деген пикир бар болчу да. Ошону кайсы бир мыйзамды өткөрө албай койгондон эрегишти ошону алып койгон. Андай болбош керек да. Арсар пикир болуш керек да. Сен эгер оң биякты каалап алсаң, буякты каалап алсаң, анда сен өз пикириңде калышың керек да. Ал деген калыс деген сөз жок эми, арсар. Сен эки жактын каалап атасың да. Арсар пикир деген калыш керек болчу. А бизде бул добуш берүү эмес, мажбурлоо да. Же сен биз менен бол, же бизге душман бол. Же тууган бол, душман бол деген. Мен тууган да боло албайм, душман да боло албайм. Мен ортодо калыс адам болом деп арсар пикирди калышың керек болчу да. Аны алып салганда. Бул регламентти бузуп коюшкан ушул жерденчи. Кайсы бир депутаттар мурунку 5-чакырылышта ушинтип булам эле калыс пикир жазып, добуш жетпей калса, мындай болбойт, кийин өнөкөт айланып кетет деп туруп анан ошону алып салганда. А мисалы Орусияныкын карасаң, за, против, воздержались дейт да. 3 пикир. Сен үчөөнү билип тандашың керек. А бизде андай кылган. Анан деги эле жогорку кеңеште мен мойнума алам. Чындык. Мен кээде келбей калсам менин кнопкамды басып коюшат. Эми биз бардыгыбыз ошол жерге чыштап кетебиз. Бирок кошуналарыңды базбаш керек, сенин пикириңди сыйлаш керек. Ар бир адам өзүнүн пикирине туруш керек. Анан мен көп мыйзамдарга каршы пикирим болсо деле кошуналарын басып койгондугумдан анан кийин интернеттен көрсөң эле Момбеков за басып турса өзүм чочуп кетем. Мен каршы болгом деп анан журналисттер ошону ала алат да. Мына ошону кедергесиз атат да. Анткени деги эле жогорку кеңеш ошо жана активдүү иштеп элдин жанагындай шылдыңына болуп бир 4 эле депутат айланып кнопканы басып жүр дегенсизбечи. Чип эмес. Ар бир депутаттын жана уну бармагы бар. Сен бармагың басканда гана табло ачылат. Сен ошо менен добуш бере аласың. Башка депутаттар болсо, анда бардыгы келмек, бардыгы добуш бермек, кабинетте кофе ичип отуруп, коштасты айтып коймок, сен басып койчу меникин депчи. А өзү телевизор көрүп отуруп, телефон менен сүйлөшүп отуруп, бутун чечип коюп, тамак жейчан. Ал туура эмес да. Мына ошо эл өкүлдөрүнө парламентке болгон коомчулуктун сын пикири ушундан да чыгып атат да. Бир 20 эле депутат иштеп атат, анын 10 эле сүйлөп атат, калгандарын бар жогу билинбейт дейт да. Мына бүгүнкү элдин парламентке болгон баасы ушундан болуп атат да. Андай болбош керек. Ошон үчүн эми бул көп деле каражат талап кылбайт. Сен мисалы келдиңби, батышта ошондой эле да. Бармагыңды койсоң, ошол жанагы компьютериң иштейт. Бармагыңды ошондо сага эч ким добуш бере албайт. Сенин келип кеткениңди билет. Айлыгың ошол аркылуу жүрүш керек. А сен Америкада жүрсүң, а добушуң биякта берип атат. Ага сен ошол эмгек акы жүрүп атат. Бул уурулук да туурабы? Сен эс алууда жүрөсүң, Анталияда сууга чыгып атасың. А биякта шакылдатып сага добуш берип атат 30 мыйзамга. Анан кийин сен өзүң тиякта жасаң сага кантип добуш берет? Бул туура эмес көрүнүш. 6-чакырылыштын депутаттары тагыраагы сиздерди эл эртең кайсы эртеңиздер менен же жумушуңуздар менен эстейт? Элдин эсинде калган жыканы жоруктары кайсылар? Эми мен элдин пикирин, эксперттердин пикирин айта албайм. Эл кандай пикирде, эксперттер кандай пикирде, баары бир тарых деген бар. Элдин эсинде эмне калат? Эл өзү бүгүнкү күндөгү айтылып жаткан
дәнектүү ой пикирлердин бардыгы бул тарыхтын барактарында калат. Анан элдин пикири албетте парламентке өтө төмөн, жаман. Анан ким кандай болуп калат? Ал эми элдин өзүнөн сураш керек да. Мен жеке өзүм айтып турган болсом, мен колумдан келишинче аракет кылдым. Ошо эл өкүлү деген макамды алып жүргөнгө, ошол чыныгы элдин өкүлү болгонго, ошо элдин таламын талашып, элдин жүгүн көтөргөнгө, жоопкерчилик сезгенге 5 жыл, мына 4,5 жыл болду. Болушунча аракет кылдым. Эми элге кандай кылсаң деле жагы көрбөйсүң. Кемчилик болот, кемтик кетет дегендей. Бирок өтө эле бизден алтын чакырылыш ачык айтканда, мындай жалпысынан айтканда шакалга кабылган көп жоруктар болду да. Өлө көп, өтө көп болду. Бул эми бир чети элдин тандоосу ушул болгон. Элдин каалоосу ушул болгон. Өздөрү шайлаган депутаттар. Анан айтат, силер артистсиңер, силер чимкирексиңер дейт. А силер эмнеге шайладыңар? Ошо чимкиректин акчасын алган сен деле чимкирексиң да. Сен адамдан жамансың да. Өздөрү шайлап парламентке алып келип алып өздөрү шакага чегип сындып атат да. Ошон үчүн бул да болсо парламентаризмдин бирден бир баскычтарда. Эл мына кийин эске алат да. Атаң көрүп ушуларды шайлап алып неме болдук. Мындан кийин таза шайлоо болуш үчүн таза адамдар, мындай тайманбаган, элдин таламын талаша турган адамдар барыш үчүн таза шайлоо болуш керек. Анан эл өзү да таза болуш керек да. Элдин колунда азыр эбегейсиз бийлик элдин колунда. Азыр кайсы биримдигиң болобу, мекениң болобу, бийликтик болобу, апайса болобу, бардыгы азыр чөгөлөп элдин алдында жүрөт. Бөпөлөп, мага добушуңду берип кой депчи. Мына эл бүгүнкүдөй бийликти колдон алган эмес. Ошол эле учурда шайлоо мезгилинде, маселен, алдыңкы ондуктагы мисалы карапайым эл тизмеде ким канчанчы, анан ал жерде аты жөнүнө добуш бербейт да. Партияга добуш берет. Эл каалаган, мисалы эл жакшы үмүт менен бир талапкерге добуш берет, бирок тилекке каршы ал талапкер эң акыркы орунда болуп калат дагы, ал мандат алганга чейин жанагы депутаттык мөөнөт да бүтөт да. Сен туура нерсени айтып атасың. Мына ушул боюнча Исхак Абсаматова, Жанар Кубанычев, анан мен үчөөбүз бир мыйзамга автор болуп киргиздик эле, бийлик аны карабай койду. Карамак түгүсүн көңүл бурбай да койду. Бул мындай болчу, преференциалдуу шайлоо деп туруп, маселе партия. Ошо партиянын ичиндеги ар бир талапкерге өз-өзүнчө добуш берди. Ошондо адам, карапайым адам, кандай адам болбосун, карапайым элдин алдында кадыры канчалык экенин билмек. А эгер жанагындай шайлоо болгондо, бул партиялык диктаторлук шайлоо болуп атпайбы? Сен партиянын ичиндесиң, анан партияга добуш берет, партия добуштун баарын алып парламентке өткөндөн кийин анан кийин капчыгы калыңдарды бияка, кадыр калыңдарды бияка. Акча ким көп салса ошону алдыга, акчасы аз салгандарды артка тайып коет. Бул калыс шайлоо болуп калат. Кээ бир адамдар өзүнүн округунан 7000 добуш алат. Өзүнүн округунан акча менен сатып алат. А кээ бир адамдар жалпы Кыргызстан боюнча 15.000, 20.000 добуш алат. Анан бирок алардыкы округунан ал жалпы кантип саналат? Кептин бар ушунда да. Бул жерде мындай да. Шайлоо кодексинде жарандар шайлоого жана шайлоону укуктойт. А партиялар жөнүндө сөз жок. Буну биз бардыгысына көрүп турабыз, бийлик деле көрүп турат. Партия жөнүндө сөз жок. Партия шайлоону укуктуу деле жок. Адам да атат. Ошон үчүн жеке адамдарга добуш бергенде гана парламенттагы бир аз таза болмок болот депчи. Эмне үчүн легандарды парламент күчтүү болгон? Анткени ал жерде чыгармачыл адамдар, творческий адамдар көп болгондо. А биздечи азыр творческийби же коммерческийби? Bizde kommersiya ekan aniq. 99% kommersantlarda. Baymanaptar, baylar, bazarkomdor, bankirler, bardыгы ошо мындайча айтканда карапайым элдин талан талашкан эмес, көбүнесе өзүнүн бизнесин талашкандар, же болбосо коргогондор, анан кийин арты таза эместер, кууштар, кылмышка шектүүлөр, ошолор баары келип атпайбы? Мына ушундан элдин парламентке болгон сынындашынан чыгып атат да. Арыскелди агай, айтсаңыз, ошол учурда чек арадагы чырды кантип чечебиз? Коңшулар менен канткенде тең ата сүйлөшө алабыз? Чек арадагы чыр, чын айтайынбы, мен ушул менен 3 жолу ошо Баткен окуясы чек ара боюнча өкмөт башчысын отставкага кетирүү боюнча демилген. Тилекке каршы депутаттардын көпчүлүгү ушундай жерде чечкиндүү кадамга барбайт да. Анан депутаттар эгер биз чечкиндүү болуп, жоопкерчилик алып, өкмөт biz Жогорку Кеңештин токтомун токуп берип туруп, жапкыла да чек араны. Контрабандан жапкыла. Көрөбүз анан чечимге деп жапсак болот болчу. Өзбекстан, Тажикстан менен болгон чек арасын 2012-жылдары ушундай нерсе менен чечип алган. Алар
контрабанд чегаранын баарын жаап салган. Айла жок, ошолор айткан нерсеге макул болушкан. Биз деле бул эми жеке кызык мамлекеттик эмес, уурлардын кызыкчылыгы үчүн биз ошол жерде чегара жатат. Жабып кой. Тажик кыргыз чегарасын жабып кой. Демаркация делип атса болбой эле турсун. Силер бир пикирге келбесеңер, биз да бир пикирге келбейбиз, бирок мына контрабандан жабабыз. Анткени булардан силерге дагы бизге дагы пайдасы жок. Мына ортодогу немелерлер контрабандисттер пайда көрөт депчи. Кызыктар тияк тарап болмок. Анткени бардык күйүүчү майлардын бардыгы ошо өтөт атты. Анан интернетте биз аркылуу өтөт аларга. Анан кийин сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт эле да. Анан айтмак, генералдар келмек дагы келгиле, чечели кыргыз туугандар, мына жерден онча метр, монда кылалы, мына картада алып чыгат да. Ошондой кадамдар жок болуп атат, ошондой чечкиндүү адамдар жок болуп атат. Анан биринчи эле маселе эми элестетти. Таң калам да, таң калам ушул кадр саясатындагы калпыстык боюнчачы. Тажикстандын чегара боюнча ыйгар муктуу адамдардын бардыгы ошол жанагы КГБ иштеген офицерлер, генералдар. А бизде мал доктурду апарып койбоду. Мал доктур тортмоктун ичинен өткөнүн билет. А чегарадан өткөнүн билбейт ал. Анан кантип компетенттүү адамдар компетенциялуу адам менен сүйлөшөт. Ушу мал доктурду вице-премьер кылып, анын бар жогу билинбейт. Мен ошо келгенде айтпайм, бул кантип ишет, бул галстук жак адамдарга кыйкырган киши ушу чегарадан кантип. Андай жерге бизге мисалы Током Мамытовго окшогон генералдар, мисалы Курсан Асановго окшогон мындай чечкиндүү сөзү бар, мындай талап айткан көзү бар, мындай күчтүү генералдарды алып барып туруп, анан ошолор анан бул бир нерсе, экинчи жагы бул айланып келе бул мамлекеттик саясат эмес, бул мамилелик саясат. Биздин өкмөт башчысы менен тигинин өкмөт башчысы экөө кол алышып сүйлөшкөндөн чечилиш керек да. Канча жолугушуу болду? 20дан ашык жолугушуу болду. 20дан ашык жолугуш болсо 20 метр жер чечкилечи. Ар бир жолугушууда жок дегенде 1 километрин чечкиле, 20 километр чечилмей койчу. Ошондо чече алган жок да. Сүйлөшүп атабыз, ускорит. Гана 5 жыл өтүп кетти. 5 жылда 7-8 жаңжал болот. Бирок бир дане болду. Карапайым эл ошол жерде ыйлап атат. Жаңжал болсо эле мейли, өлүм менен аяктаган окуялар да болду. Ушулардын бардыгын ошо жергиликтүү элге силер чагымчысыңар деп коет да. Чагымды тияк кылып атпайбы? Анан биз өзүбүздүн элди коргогондун ордуна эми кече дагы бир кесиптешибиз неме чыгарып да ошого курал сатып бериш керек депчи. Бул эмнени билдирет? Бул деген мамлекет өз элин коргой албай калды. Анан көрчөк курал сатып берек, өздөрү чегараны коргосун, өздөрүн коргосун дечи. Бул деген мамлекеттик бийликтин жок болуп баратканына кабар берет. Өтө мындай опурталдуу мыйзамды алып чыкты. Ал мыйзамдын негизги багыты элдерди куралдандыруу эмес. Ал деген бийликтин бар жогун аныктоо боюнча мыйзам. Ошол учурда акыркы кездери Россиядан өлкөгө келүүнү самагандардын саны арбын. Бирок самолетко деген билеттин баасы асманга чыкты да. Ким көзөмөлдөйт? Бул деле бизде кандай гана иш болбосун, эми жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруу жыйыны, президент ал арбитр 3 бийликти үстөн карап турат да. Анан өкмөт да. Өкмөт эми ошол жанагы бизге коронавирустун айыбынан ушундай болуп атат да. Вирустан чыккан минустар ошо баарын көтөрүп жиберди да. Биз канча деген бюджетти кыскартып бердик? 33 миллиардга кыскартып бердик. Канча деген миллиард сомго кредиттерди ратификация кылып бердик. Мына 242 миллион доллар акча ошол вируска деп келатат. Ошол вирустун айынан ошо жана биздин азыр 9,5 миң гана киши Кыргызстанга кирди. Ошо карантинден кийин, карантин башталгандан беричи. Канча деген адамдар азыр жумушу жок калды Орусия тарапта. Ошол биздин мекендештер, мен мигранттар деген сөздү мындай жаман көрөм. Мигранттар айткым келбейт. Алар мигрант эмес да. Алар эми бул эл аралык термин. Алар инвесторлор. Алар бизди бакты ушунча жылдан бери. Ошол Орусияда көчө шыпырса дагы бияка акча салып турду. Биздин бюджет, биздин сом ошолордун эсебинен кармалап турду. Жылда 2 миллиарддан 3 миллиардга чейин акча бизге Орусиядан, ошо биздин мекендештерден келет. Мына инвесторлор. Мына ошонун эсебинен биздин экономика кармалып турду да. Ошолор багып атты да. Анан ошолордун көзүн карап 30 жыл отурдук дагы, эми бүгүн алар жумушу жок калса талага таштап койдук да. Эмне деген өкмөт? Алып кел, алып атасыңар акчаны. Өзүңөр айтып атасыңар, коррупция укмуш, контрабанда укмуш деп. Ошодон эле жана коррупцияга түшкөн акчадан деле алып келсе болот эле да.
рейстер жалдап туруп уюштурса боло турат да буну. Карызды алып атпайсызбы? Жолдордун баарын салып атпайсызбы? Кол салып атпайсызбы жол салбай эле? Тигиле келгенде жол кереге жол тосуп отурган бул эмне деген? Кол тосуп, жол тосуп, ыйлашып, ушул алып кеткилечи, айланып кетейин. Урматтуу президент, урматтуу депутаттар, өкмөт башчы, барсыңарбы бизди тыштабагылачы деп ачуу немелерди, өксүктөрдү айтса дагы өкмөт башчы эс алууда кымыз ичип жатат. Ошол учурда карантин маалында кайрымдуулукка келген акчалар сиз айткан ошол өкмөткө жардам болсун, өкмөттүн ишин же болбосо ушул коронавируска мындай бөгөт коюу чараларын жүргүзсүн делген акчанын отчетун ким берет? Кептин бар ушунда да. Эл эртең сурайт. Алардан сураса да бизден сурайт. Биз алардан сурайбыз. Келген акчалар жарымысы кредит. Ал эл төлөйт. Эл акысы бар. Акыр биз төлөй турган болгондон кийин элдин мойнуна түшүп атат да. Бергил отчетун. Каяка кетти? Ошол 240 миллион доллар бул эл аралык валюта фондунан келген акча, бул кредит, 10 жылдык кредит. Аны эл төлөйт. Ал эми башка акчалар, булар грант түрүндө келди, жардам иретинде келди да. Аларды айтып атпайбы, биз аларды отчет бере албайбыз, аны биз берген жакка отчет беребиз деп, эмнеге бербейсиң? Эмнеге бербейсиң? Анда отчет бере албайм деген сөз бул мен жегенимди айта албайм деген сөз да. Ар бир тыйынына чейин эсептеш керек. Мына азыр күзүндө булар азыр төлөп башташ керек болчу. Акчалардын алды келип калды. Жалпы 500 миллиард доллар келди. 500 миллиондон ашык. 456 миллион деген андан кийин да келди. Жалпы мен жеке эсебимде 500 миллион доллардан ашык жардам келди. Бул деген эң чоң акча. Анан ошол келген акчадан байкуш ошол менен күрөшүп жүрүп көптөрү ооруп калган ак халатчандар бербей атат, ыйлатып, жанагы эмчек малдар эч кимиси ал эле кайлы. Ошо гаилер дагы, милиция кызматкерлери дагы ала албай жүрөт да. Буну күзүндө өрөбүз дейт. Күзүндө эмне көрөсүң? Сен эмнеге күзүндө өрөсүң, азыр бербейсиң? Алар эмгек акы да, тамак акы, маңдай тери менен алган акчасын бер да. Күзүндө өрөбүз деген күзүндө шайлоо. Ошол учурда алар өздөрү берген акчаны албайбыз деп айтып чыгышты деген өкмөттө болду да. Бул калп. Буну мен далилдеп берем. Ошону айтып берсин. Өкмөт башчы ким баштатты экен? Бир дагы милиция кызматкери баштаткан эмес. Же чыксын, телевизорго чыксын. Мен албайм. Ошол 3 оклад. Бул 3 айлык. Анткени ал күнү түнү иштеди. 8 саат иштейт керек да адам. Булар 24 саат иштеди. 3 айлык положенобу? Положено. Анан ошондон баш тартып атат дейт. Кайсы неме баш тартат? Байкуш ошо күнү түнү ошо постто турду. Сөктү, таяк жеди. Үйүнөн барган да жок. Буттары жыттанып да кетти. Жуунга жок, сакалы өсүп кетти. Мен көрүп аттым да канатында постто турган балдардычы. Эл тамакташып берет да. Анан келгенде өкмөт жок. Кээ бирлер отказ берди. Ыйлашты мага. Ошол эле милиция балдар чалып ыраазычылык билдиришти. Кээ айтты, рахмат эскерчи ушу биздин көйгөйүбүздү көтөрүп койгондочу. Кантип эле үйүбүзгө бара албай калдык дейт. Аялдарыбыз айтат дейт, кет ошол. Өкмөткө биротур ошо менен кет. Жашабайм сен менен деп. Уятта бул таманакы маңдай терди ошондо орозо күнүндө. Ушуну алдашка канчалык муктаждык бар. Ошону жок деген ошо милиция кызматкерлеринин айлыктарын, анан азыр эми өзгөчө кырдаалдар. Жетет акча. Бирок адамдардын таманакы, маңдай терин, эмгек акысын алып койгон же кыркып койгон бул кылмыштын кылмышы. Бүгүн болбосо дагы эртең ошол жооп берет. Анткени эгер бир эле киши сотко берсе, утуп алат. Анткени өзгөчө абал убагында өзгөчө мыйзам иштейт. Өзгөчө мыйзамдын талабы ошол. Эгер ошону бербей койгон кишини кийин аскер трибуналда соттош керек. Ошол учурда өкмөт карантин маалында карапайым калкты кокуй алган кредитиңердин пайызы өспөйт, 3 айга токтотулуп турат деп убада кылды эле да. Бирок карапайым эл банкка барса, аларыңар айта берет, 3 айды бириктирип төлөйсүңөр. Эгер 3 айдан нары узартам десеңиздер, анда кошумча пайызын төлөйсүңөр деген талаптарды коюп да. Бул деген эмне дегендик? Өкмөт элди шылдыңдаганыбы? Туп-туура. Өкмөт элди эмес, өкмөт ошол жанагы банктардын бардыгы менчик. Бирок ошол менчик банктардын бардыгы өкмөттүн улуттук банктан алышат акчаны. Маселен, кредит алабы мамлекет. Кредит алат дагы 4% менен алса, жана жеке менчик банктарга 10% менен берет. 6% пайда көрүп атат. Тиги банктар болсо дагы 10ду кошот дагы 20 кылып берет. Ошентип анан жаман көндүрүп койгон да. Талапты кой. Дүйнө ушундай учурга чыкты.
Dünyalык кризис Кыргызстанды каптады. Мындай шартта биз элдин, мамлекеттин эң эле байлыгы бул эл. Биз элдин таламын ойлошубуз керек. Мындай кылайык. Урматтуу банк, менчик банктар, биз силерге болгон мондай немелерди жеңилдик берейик, а силер элге жеңилдик бергиле. Аны отуруп эле чечип койсо болчу. Отуруп эле чечип койчу. Жана келген кредиттерден биз силерге жардам берейик, а силер элге мындай төлөмдөрүн, каникулдарды узартып бергиле, пайыздарын кечип бергиле. 2 айлык. Эми карантин да. Силерде деле карантин болуш керек да, банкта деле. Эң өкүнүчтүүсү ошол өкмөт жанагы унчуларды салыктан бошотуунун аракетин көрдү, бирок элди пайыздан бошотуунун аракети мындай толук максаттуу жыйынтыгга жетпегенин байкадык да. Жакшы бир суроону баштадың да, бирок ошол суроону мындай. Мен сага бир афераны айтып берейин да, ошол ун боюнча да. Бизди кезек сессияга чакырды. Бардыгыбызды тапылдатып, кезексиз сессия, ошол өзгөчө карантин убагында чыгарды дагы, ундан жанагы НДС пошлинаны алуу боюнча чакырды дагы. Анан өкмөт өзү жогорку кеңешке киргизди. Анан фракция лидерлеринин баарына жазды. Бул деген азык-түлүк коопсуздук айланып кетейин, депутаттар ушуну 3 окуудан кабыл алып бергиле. Бул элге жардам, элди ун менен, дан азыктар менен камсыз кылышыбыз керек деп туруп, мыйзам бузуу жолу менен 3 окууда кабыл алып бердик. Президентибиз тарс эткисе кол койбой койду. А эмнеге? Эмнеге кол койбой койду? Кантип президент кол койбой койду? А президенттин возражениясын карасам, каршы пикирин карасам, өкмөт башчынын кат дейт. Өкмөт башчы депутаттардан айтат, өткөрүп бергиле дейт, президентке айтат, өткөрбөгүлө дейт. Бул эмне? Арде лобби болгон. Ошондо бир топ депутаттар кыйкырып чыгабыз. Мен жаман көрүнгөм, бул элге эмес, бул бизнесмендер, контрабандисттерди элди карантинде жаткызып коюп, контрабандисттерге жол ачып бератасыңар. Ошолорго каражат топтоого мүмкүнчүлүк түзүп бератасыңар. Бул деген коррупциялык мыйзам депчи. А президент кол койбой койду. Мына ушул менен өкмөт башчыны отставкага кетириш керек болчу. Бүгүнкү күнгө чейин ал каршы пикир мыйзам кол койбой, Экмет Байпакбаев автор болуп киргизген, өкмөт өзүнүн корутундусун берип атат, өкмөт өзүнүн сунушун берип атат дагы, анан кийин ал мыйзамга кайта түштү президенттен. Бул жерде буудайга деп мыйзамды киргизип туруп, кийин ун деген эмени кошуп кеткен. Мына кылмыш. Анан, коррупция менен күрөшүп атасың, дал ошол жерде коррупция бар болчу. Эч ким көрмөксөн болуп атат да мунучу. Ошол эле учурда карантин маалында азык-түлүккө болгон баа кескин жогорулады. Анын ичинен унга болгон баа мындай адам акылы жеткис өстү да заматта. 950 сом, 1100 сомдук ундар 1800 сомго чейин алды. Башында популисттик адамдар болду. Ой, кокуй, биз унду арзандатабыз. Ал эмес шаардын, райондун жетекчилери сатуучулардын дүкөндөрүн кыдырып, силер неге мыйзамсыз бааны өзүңөр каалагандай коюп атасыңар? Баа 1200 сомдон ашпашы керек деп башында бир 3 күн ушундай аракеттер болду дагы. Бир жумадан кийин кайра эле баягы көрүнүштөр, кайра эле баягы карапайым эл кыйналган боюнча капчыгындагы каткан акчасын чыгарып, ошол акыркы акчаларына 1800 сомдон 2000 сомдон ун сатып алган күндөр. Ушуну жогорку кеңеште чын оякын окшойт. Контрабандисттер силерди башкарып калды өкмөт деди. Карантинде контрабандисттер эмне айса чагылып калдыңар? Контрабандист көзүн карап калдыңар деди. Анткени контрабандадан башка силерге акча түшпөй калды деди. Мына коррупцияны ушу карантинде да кылышты да. Туура сен айткандай кылып күпүлдөп ГКМБ, МВД проверить. Тим эле кыйкырып жүрүшкөн. 1250ден көтөрсөңөр, бардыңар жоопко тартыласыңар деген. Кийин кайта өздөрү 1700ден алышты го. А тургай матрезервтеги ундарды сатышпады. Мына анан ошол кезде бул чоң сыноо болду да карантинчи. Бул ошо кадр саясатындагы мамлекет үчүн ушул керек болчу да. Байкалып калды да. Кимдин даяр эмес экен, кадрлардын коррупциянын канчалык деңгээлде жеткенин президентибизге көп нерсени көзүн ачып берди да. Сооронбай Шариповичке. Сооронбай Шарипович ошондон кийин азыр көп нерсени, көмүскө нерселерди, элдин айтканы, эл өкүлдөрүнүн айтканы туура турбайдычы. Көрдүк да. Көрдү өзүнүн өкмөтү кандай иштеп атканын, канча мүмкүнчүлүктөрдү берди. А өкмөт эмне кылды? Ошо бааны көзөмөлдө албай койду. Анан коронавируска даяр эмес болчу да. Коронавирус менен күрөшө турган адамдар ооруп калбадыбы? Бул согушта жанагы разведкага кеткен, чалгынга кеткен адамдардын колго түшүп калган эркеп да. Милициялар ооруп калбадыбы? Анан кийин эң таң калыштуусу өкмөттүн өкүлдөрү бар да, ар бир областтын губернатору бар да. Бир губернатор айтат, мен областыма чыкпа дейт. Бирөө айтат, мага кирбе дейт. Бирөө маскачан чыкпа, көчөгө штраф салынса, бирөө чыгып бер дейт. Бул не деген саясат? Бирөө жерде кыйкырып жүрө. Аскердик абал дейт. Аскердик абал деген эмне деген абал?
Согуштук абал, военный положение деп кыйкырып жүрөт. Деңгээлин жоктугу. Жерлердеги аким, губернаторлордун ушул жерде көргөсү да. Бардыгы төшүнгө мактанып атат да, мен карантин жабып койдум дечи. Ал өзүнүн кадырына, ал өзүнүн акыл немесине карантин кылып албады. Көрүнүп калбады. Сен областка кирбе дейт. Сен областтан чыкпа дейт. Сөгүш алышты. Мына ошол жердеги жетекчилердин дагы жеңил ойлуулугу, алардын алыска сереп сала албагандыгы, алысты көрө албагандыгы бардыгы айкындалып ачыкка чыгып калды. Рыскелди мырза, дагы бир менде ушундай бир жүрөгө өткөн көйгөйлүү бир суроо бар да. Бул мени журналист катары дагы, жеке Кыргызстан жараны катары дагы аябай түшөлтөт. Анткени Кыргызстанда бир уйдун карам алдындагы иттин дагы паспортунда ит деп жазылып турат да. Кыргыздын паспортунда тилекке каршы кыргыз деген жазуу жок да. Ушул маселеге сиздин көз карашыңыз кандай? Керектеби бизге? Кандай гана мамлекет болбосун, ал эң биринчи улуттук кызыкчылык биринчи ордо туруш керек. Эң туура. Улуттун кызыкчылыгы анын улутунда. Сен кыргызсыңбы, кыргыз деп жазылыш керек. Эмне үчүн эртең мен аны кыргыз экенин паспорт аркылуу билбешим керек. Анда көп да. Кыргызстанда төрөлгөндүн бардыгы кыргыз болуп кетсе, улутту ким сактайт? Маселен, Корей болобу, Дунган болобу, Кытай болобу, Афган болобу, Пуштун болобу, Пакистан болобу, Кыргызстанда төрөлөп калса, кыргыз паспорт алып жүрсө, кийин алардын бардыгы ошо кыргыз улуту менен башка улутты кантип айырма алабыз? Анын эч нерсеси жок болчу. Улут деген болуш керек да. Сен уругуң билесиң, улутуңду билесиң, ана эмне паспортуңду билбейсиң? Бул деген мен үчүн болгон чыккынчылык десек болобу? Конечно, бул мамлекеттүүлүккө. Мамлекеттин өзөгүнө эмне түзөт? Ошо титулду улут түзөт. Улуттун тили түзөт. Кыргыз улутун кыргыздын тили гана сактап калат. Ушул мыйзамды кабыл алууга макул болуп кол койгон депутаттар да чыккынчы деп атасак болобу? Эми буларды улуттун кызыкчылыгына кыянаттык кылган адамдар депчи. Кыянаттык кылып, ошо улут деген эми жазылыш керек да. Эмне үчүн сенин митиркеңде атасы баланча, апасы баланча, улутту кыргыз деп жазылат митиркеңде. А паспортунда жазылбайт. Башка документтеринде жазылат улутту кыргыз деп. Анан сенин өздүк документиң адамдын өздүгүн аныктай турган бул биринчи паспорт. Эч нерсе жок ал жерде. Эми ичинде жазылат да дейт да. Кептин бардыгы сен ал кимге бир зыян келтирет, же бир кимге оордук келтирет билбейм. Улутту кыргызда жазылыш керек. Мени ойлондурган маселе эмнеден улам бул ой келип отурат. Маселен, өткөн жылдары итке калпакты кийгисе ызычу салып чыктык да. Керек болсо ал кечирим сурасын деп ызылдадык. Ал эмес, Россиянын бир журналисти кыргыздар аз акчага деле иштей берет, булар ушундай калк деген сөзү үчүн биз аны укмуш мындай бир пулиндустан да ылдый абалга алып келдик да. Бирок улутубуздан кыргыз деген ат өчүрүлүп атканда жогорку кеңештин депутаттары эмнеге унчукпай отурушта? Эми бул мурунку 5-чакырышта кабыл алып калбады бул мыйзамдарчы. Ошол чакырышта депутаттарга таандык нерсе, бирок кандай болгон күндө дагы коомчулуктун да күнөөсү бар да. Коомчулук сен жанагы бир ырчы келбедиби? Кара ырчы келип, кара бургер таркап деле 5000 кыргыз барды. Мурунку спикер, фракция лидерин баары барып туруп ошол жерде жүрүштү. Анан кийин да бир Гасанов деген эме келди эле, эл батпай калды Бишкек бардачы. Бүттүгү чыгышты. Бир артист же бир куудур келсе, кыргыздын баардыгы түп көтөрүлүп барат. Эмне үчүн сен улут үчүн түп көтөрүлүп чыкпайсың? Кыргыздар, лайк басып, коммент жазып баатыр болбой чыкпайсыңарбы? Улуттун ар намысына, кадыр баркына шек келип атканда, алар баспырылып атканда, улуттун балдары чыкпаса, анда улуттун кимге кереги бар? Улутмун деп кыйкырасың, анан кийин сен улуттун тилинде сүйлөп жатып улутмун дейсиң. Сен бурутсуң да. Макул, бул чечимди 5-чакырылыш кабыл алды. Бирок 6-чакырылыш ушуну өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле да. Эми ал биометрик паспорттордун баардыгы болчу атат. Эми ал мыйзамды кайта артка иштете албайсың. Бул эми айланып келе президент кол коюп койгон мыйзамда. Күчүнө кирип кеткен мыйзамда. Күчүнө кирип кетти да, паспорттордун баары берилип калды. Ал паспорттордун баардыгын кайта жокко чыгарып, кайта жаңы паспорт киргизиш үчүн аларды ал деген бюджетке чоң, эбегейс чоң акча алып кетти да. Кайта жок, биз биометрикалык паспортко улут деген графаны калтырышыбыз керек дей турган болсо, жанагы тендердин требованияны анан башкалар баары өзгөртүш керек болуп калат да. Бул бир гана мыйзамды өзгөртүп койгондон калдыгына келип калбайт. Бул толугу менен ошол системаны өзгөртүш керек болуп калат да.
Мына ошону убагында коомчулук деле коңгуроону катык кабып мындай ой деп чыкса элдин деле сүрү бар да. Көп нерселердин элдин сүрүнөн коркуп эле турушат жалтакташып жемесе толтура мындай улуттун кызыкчылыгын кой, мамлекеттин кызыкчылыгы, жеке кызыкчылыгы менен жеңичинен сүйлөштүрүп мыйзамды алып барып акча менен өткөрүп кете турган лобби, хобби дегендер толтура да, андан ашкан мыйзамдар толтура. Мамлекеттин кызыкчылыгына карама каршы келген, элдин кызыкчылыгына карама каршы келген мыйзамдарды эми айтып берсең арман көп дегендей, эшегине жараша тушагы деп илгери Эшимкулов айтып кеткендей, кандай эл болсок ошого жараша бийлик болот экен да. Демек карапайым калк алдыда кайрадан паспортубузга кыргыз деп жазылат деп үмүт кылбай койсо болот. Нет, почему? Кайрылып келсе болот бул маселеге. Кайта кайрылып келтирип маселени кабыргасынан койсо болот. Ошого мен айтайын деген маселе ушул болуп атат да. Азыр мисалы башка нерселерге, башка бир көрүнүштөргө каражатты мындай үнөмдөй эле сарптап аткан көрүнүштөр болуп атат. Капчыга билинбей эле кирип кеткен жагдайлар болуп атат. Анан эми ушул улуттун кыргыз деп жазылганга каражат кетип калат экен деп кайгырганыбыз туура болбой калабы деп атам да. Мындай эле кылып койсоңчу. Ар бир адам ошол жана кеткен чыгымды биз өзүбүз мойнубузга алабыз. Мисалы мен паспортумду алмаштырганды мамлекет десе мен өзүм төлөйм. Менин о жердеги моундай турдучу. Тога мыйзамды кабыл алга мамлекет бирдей зыян келтирбейм. Менин паспортумда менин улутум жазылыш керек. Мен ошондой паспортты алгым келет. Деп талам болуш керек. Ошондой талап болуш керек. Анан кийин бир-эки иш айтса азыр айтат, сен деген мамлекеттик саясатка каршы чыгып атсың. Бул деген тигүү деп. Анан кийин бизде батыштан акча алып грант алып туруп анан ошолордун эсебинен жасап атпайбызбы? Чын-чынына келгенде биз кептин бардыгы биздин ошол жарандык паспорт, сен экөөбүз алып жүргөн акча каражаттары, сен экөөбүз алып жүргөн жанагы акцизден бир каякта жасалат? Бюджет мамлекеттен жасалат. Bizde ulutluk basmakana yok. Ulutluk деген söz айтасың. Ulutluk basmakanası yok. Bizden pasportlar tetik Afrika'da bazıladı. Men gelgenden başta bugün күнгө чейин кашап атам. Берде чоң коррупция бар. Эмне үчүн казактар өзүнүн паспортун өздөрүндө басып, өздөрү каалагандай жазып, тендер жолу алышып атат. Эмне үчүн тажик туугандар менен өзбек туугандар өздөрүнүн акчаларын, өздөрүнүн паспортторун, өздөрүнүн митрикелерин, өздөрүнүн мамлекеттик майында документтери бар, өздөрүндө басышат, өздөрү каалагандай кылтырып басышып өздөрүнүн элине сатышат. Эмне үчүн биз кыргыздар акчаны Англиядан, паспортты Африкадан, акцизди Латвиядан алабыз, марканы Беларусьтан алабыз. Эмне үчүн өкмөт өзүнүн кол алдындагы документтерин өзү баспайт? Эмне үчүн 11 миллиард сом өкмөттүн акчасын биз башка типографияга берип атабыз, басмаканаларга? Эмне үчүн биз бир 30 жылдан бери басмакана чалбайбыз? Жооп жок. Өкмөткө ушуну айтып келип, туура сиз көтөргөн маселе эң туура дейт. Biz ушул ишти баштайбыз дейт. Баштаганча менин мөөнөтүм бүтүп калды булар баштаганча. Агай, мындай суроо бар да мендече. Мен сизден маселен өткөн жылкы мисалы мурдагы шайлоодогудай силерге сүйүнч пулу 50 миңден болот, анан 30 миңден айлык болот деген убадалардын мындай турмушка ашпашына мындай эл уже ишенип деле калды да. Алардын баардыгы калп экендигине уже алдыдагы шайлоодо мындай акылга келерлик иштер болду. Анан сизге суроо, ушул алдыдагы шайлоого Кудай насип кылып барып калсаңыз, ушул паспорт маселесин, паспорттагы улут жазылган графаны кайра калыбына келтирүү маселесин убада бере аласызбы? Мындай бул эртең үчүн, сиз үчүн да, мен үчүн да тарых болсун. Убада бермек түгүл, аракеттер кылып көрөм. Кеп убада эмес. Мен көтөрүп чыгам ал маселени. Көтөр десеңер бир айда бир жолу ушул жолду какшап турам. Кептин бардыгы айлап келип мен жалгызмын да. Ошол улутту урматтаган, калкын кадырлаган, мекенчил, капчыгы калыңдар эмес, кадыр калыңдар келсе, азыркы шайлоодо эми байлар менен, капчыгы калыңдар менен кадыр калыңдардын кармашы болот. Мына ушул жерден болот. Эгер кадыры калыңдар келсе, улутка күйгөндөр, калктын кадырын билгендер, каада салтты кастарлаган бабалардын наркын барктагандар келе турган болсо, бул жана сен экөөсү айтып аткан маселе алек заматта чечилет. Алек заматта. Кептин бардыгы элдин таразасына азыр элегине бүттүгү барды. Апыр-тапыр артта калган апыр деп, тетиги жанагы байынан баштап келгениче мен депутат болом деген бардыгы түштө. Эл ушул жерде өзүнүн добушун бериш керек. Эл ошол ар бир
талапкерди ушул маселенин кабыргасына коюш керек. Балам, биз сени шайлайбыз. Жогорку кеңеш көргөндө сен жана 50 000 сом сүйүнчү пул бербей эле кой. Жана улут деген немени киргизип бер деген талаптарды коюш керек. Анан келгенден кийин анын карызы болуп калат да, эл алдындагы парыз болуп калат да, айла жок кетет. Мына ошондой көбүрөөк депутат болгондор мыйзам да бул. Мыйзам да. Канчалык көбүрөөк добуш жетсе эле бүт ал мыйзам кабыл алынат. А президент кол коюп берет. Ошол ниет, ошол тилектер буюрса ишке ашсын деп тилек кылалы тууралуу дагы. Анан менде дагы бир суроо, Ата Мейкен партиясынын астында түзүлгөн альянстын биригүүсү боюнча КТРК маалымат берүүдөн баш тартты деп айттыңыз да. Бул аракетти кандай деп алайбыз? Шайлоонун алдындагы бир шайтан оюндар деп түшүнсөк болобу? Эми бул айланып келип эле кошоматчылык, коркоктук, алсыздык, акылсыздык, абийирсиздик, бул ийгилик эмес, бул итчилик. Ошол маалыматтычы 176 000 сом акчаны биз төлөдүк. 2 минуттан ашык эле маалымат. Ал жерде үгүт жок. Ал жерде ушул талапкерлер, саяпкерлер биригип өнөктөштүккө бардыктап келишимге койгон маалыматты жеткирип кой десек, ошону биякты карап жалтаңдап кетирбей койду. Бирок ал WhatsApp менен кетип калбадыбы? Мына сендер уктуң, булардын баардыгы укту да. Кыргызстандын баардыгы жаңы дем деген альянс түзгөн угуп алды. Эки ортодо бюджетке 176 000 сом акча түшпөй калды. Бул материалдык немеби? Жоопкерчиликпи? Анан моральдык жоопкерчилик. Сен эмне үчүн бөлүп атасың? Анда сен башка партияларды демербе. Биз көрүп атпайбызбы КТРден, биримдиктин, башка бир партиялардын иш-чараларын көргөзүп атпайбы? Алардын аталып калган да. Тандалма мамиле жүрүп атат демек. Тандалма саясатты ушудан баштатпай. Мына ушул шайлоо алдындагы шайтан оюндардын алгачкы ушул жерден ачыкка чыгып калды. Минтип отурса, чоң чатакалып келет. Азыр эл бийликтен эмес, бийлик элден коркуп турган. Мен ачыгын айтып коем. Азыр элге каршы, сен элдин маалымат колгон укугуна чек коюп атпайсыңбы? Эл маалыматты алып туруш керек. Сен эмне үчүн маалыматты сен тандайсың? Сен бул ак, бул кара, бул эл каалаган маалыматты өзү алып алат да, анан ой жүгүртөт да. Сен бербей койгондон ошо кетпей калдыбы? Кетпедиби? Азыр КТРде эч ким көрбөйт. Бардыгы YouTube'да отурат, WhatsApp, Facebook'та отурат. Ал маалымат алек заматта жетти. Бирок балекеттин бардыгы ошол шайтан оюндан башталып кетти. Сен жеткирбей койдуң. Акча эфирден кетирбей койдуң, элге жеткирбей койдуң да корстон болбой, элге ээ алгы жетип койдуң. Бирок сен бийликтин эң иридеги имиджин кетирдиң. Агай, ошол эле учурда сизди мисалы коюлуштура сүйлөгөнүңүз менен көпчүлүктүн көңүлүндөсүз да. Сөздөрдү кайдан табасыз? Сөздөрдү мен издеп, же бир чөнтөгүмө салып, же бир китептин арасына салып катып жүрбөйм. Бул эми талант болсо керек деп ойлойм да, талант. Бул касиет болсо керек деп ойлойм да. Эми адамда ар адамда ар кыял, ар кылдарды ким тыяр дегендей, ар бир адамдын өзүнүн кыялы болот экен, ар бир адамдын өзүнүн таланты болот экен, ар бир адамда өнөр болот экен, ар бир адам өсөр адам болот, өчөр адам болот. Бул эми өнөр десем деле болот, талант десем деле болот, касиет деле десем болот. Мен көптөр сурашат да, сурайт, сиз эми ушуга даярданып келесиз деп, мен бир жака чыкканда мен эмнени даярданышым керек? Мен билбейм да. Мисалы сен мага кече телефон чалдың, сен экөөбүз бир да жолу сүйлөшүп көргөн эмеспиз. Анан сенин эмне суроо берип атганыңды каяктан билем? Эгер сен моундай суроону бер, мен моундай жооп берейин деп туруп анан даярдансам болчу да. Жок. Кандай болгон күндө дагы, эгер сен саясаттасыңбы, саясатчысыңбы, мамлекеттик кызматчысыңбы, сенин ар убакта ошол берген суроого так татынакай кылып түшүнүктүү кылып жооп бергенге даяр болушуң керек. Ал үчүн сен эмгектенишиң керек, ал үчүн сен окушуң керек. Сен ошол суроолорду жооп бергенден берген киши мындай ынаныш керек. Ынаныш керек, анан кийин ал өзү ыраазы болуш керек. Ошондо бул жакшы нерсе болот да. Агай, ошол эле учурда биздин көрсөтүүбүздүн аты айтпасам болбойт деп аталат. Айтпасаңыз болбой турчу көдөнүңүздө дагы кандай ойлор калды? Бул менин акыркы суроом болсун. Эми мындай да, урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, жердештер, туугандар, алдыда бир чоң саясий өнөктүк бул шайлоо турат да. Ушул шайлоодун менин айтпасам болбой турган нерсеси бул айланып келип эле ушу качан биз кыргыздар мамлекеттин кадырын, ар намысын,
эртеңкисин балдардын келечегин 2000 сомго баалап отура беребиз. Анан 5 жыл кыйкырып отура беребиз. Токтотпойлубу? Ушул системаны сындырбайлыбы? Ушу акчасын албай койбойлубу байлардын? Элдин эсебинен жеген акчаларын элге неме кылып туруп, ыргытатпайбы? Анан ошол 2000, 5000, 10.000 сом берет эртең шайлоодо. Мен билем, 5000 сомдон берет. $100 беребиз атат. Айылыңарга боз үй алып беребиз. Жамандык жакшыга казан, аяк баарын алып беребиз. Деп кепилиңени деле алып беребиз деп кенде булар баштатпайт экен да. Анан алдыда чоң кармаш болуп турат. Бул тарыхый шайлоо болот. Тарыхта кала турган шайлоо болот. Ак караны ажырата турган шайлоо болот. Байлар менен кедейлерди, капчы калындар менен кадыр калындарды ушул жерде силер калыстыкка туруп беришиңиздер керек. Ушул жерде силер калктын кадырына, элдин урматына арзыган эл уулдарын шайлап берсеңиздер, келечегиңиз дагы ушундай таза. Мен муну айтпасам болбойт. Анткени менин эң кейгеним кайра эле 7-чи чакырылышка дагы ушул эле жеп ичкендер, жемкорлор, контрабандисттер, коррупционерлер, кошоматчылар, байлар, банкирлер, бандиттер, базаркондор келсе, анда шор үстүнө кайнаган. Мен буну айтпасам болбойт. Рахмат. Рахмат агай, эфирибизге жоктой келип бергениңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бизге берилген убакыт буюрса өз соңуна келип жетти. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.